жин дагы жөн эле кирбейт. Ошол жиндер адамдарга дагы өчөшүп калат дейт да. Түшүнө ошол өлгөн адамдар кире берет. Коркунуч сезимдер жаралдыбы мындай? Бир баладан 18 чыгардык. Үйдө кара кишилер жүрө берет, анан көзсүзгө көрүнүп кетет. Колун бир түйөт, мени жаман карайт. Эң күчтүү жинди чыгарып көрдүңүзбү эле? Сөөгө зара кылган экен. Ошодон улам эрегишип кирип кетиптир. Кандай абалда болот? Барып эле жаткызы келе берет. Кызмат кылдыртып иштегендер дагы бар. Аял жин эркек жин кирген болсо үйлөнүп ичинен тууп сала берет да. Ар кандай методдор бар деп жатпайлыбы? Тамырын кармап чыгарабыз да. Тамырынан гана бул кандайланат жиндер. Албарсты боюнча да. Дубалатып салган адамды ошол жин базат да. Ассаламу алейкум, урматтуу Талас подкаст берүүсүнүн көрүүчүлөрү. Бизде кайрадан Талас подкаст берүүсүндө бүгүн конокто Таластын кулуну, Талас районунун Нылды айылынын тургуну Майрамбек уулу Нурсултан мырза келген. Куш келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сизди буга чейин Таласта көп эле кимдер тааныйт. Жеке орто чакан жана бизнестерди иштеп жүргөнсүз. Адеп башатында да өкүл болуп жүрдүңүз. Ошондой эле жана гемодиализ Вита Таласта дагы жетекчиликти аркалап жүрдүңүз. Айтор, сизди тааныбаган адам жок болуш керек. Анан акыркы жылдары Instagram баракчага чыгып, өзүңүз дем салып, жанында бир касиетке ээ болуп, жиндерди да чыгарып жүрдүңүз да. Бул касиет сизге кандайча, кайдан келип калды? Бисмиллахиррахманиррахим. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштайбыз. Биз 2017 жылы ошол Нылды айылында жүргөн кезибизде балабыздын ичи ооруп калды. Анан ичи ооруп, мен ошол диванда жаткан элем. Балам келип эле мен үстүмө жатты. Ичим ооруп атат, ыйлап келди. Анан бир учурда эле ичиндеги оорусу мага айланып эле өтүп кетти да. Анан келинчегим дагы жанымда эле. Таң калдык. Менин ичим ооруп калды, баламдын ичи аягып калды. Ошо менен ойноп кетип калды. Анан түшүнгөн жокпуз эмне болгонун. Анан ошо мен бир 2 жумадай убакыт өтүп кайра 2 жумадан кийин ошол эле айылда болчубуз, жайында болчу. Кызымдын ичи ооруп калды. Анан өзүм ошол эшикте жумуш кылып атат элем. Келинчегим чакырып эле, анан келсең деп анан залга киргизип диванга жаткызып эле, анан кызымды кичине эме ишим алып келип жаткызды эле. Кызым бир 3 жашта. Анан анын дагы ичинин оорусу айланып өзүмө өтүп кетти. Анан Дем салбай эле, жөн эле жаткам, үстүмө жаткам, айланып өтүп кетти. Анан уже кызыга баштадык да, бул неси деп. Анан ортодон бир ай өтүп кетти. Үмүт деген өзүбүздүн бир жээнибиз бар эле. Анан жээнибиздин ичи ооруп калды. Ал 7-чи же 8-чи класс болсо керек. Анан тамак ичип аткан жерден ичим ооруп калды, ашказаным ооруп атат деп калды тайнесине. Анан ал чоң кызды ичиме жатса албайсың да, бир кармап көрөйүнчү деп анан кийин колум менен акырын деп эмесине ашказанына мынтип койсом, ошо ашказандан эле мындай оорусу ушундайдан тартылып келип эле ичиме өтүп кетти да. Эч нерсе окубастан жөн эле эч нерсе окуган жокмун. Болгону ошол 5 убакыт намазым бар. Кармасам эле анын ичи мага өтүп кетти. Ал жакшы болуп калды. Бир 2 мүнөттүн ичинде. Анан бизге да уже кызык боло баштады да, чото мындай ооруган жерлерди кармап койсом басылып калчу болуп калды. Анан кийин келинчегимдин колу шишип кетти. Аябай шишип кетти, бир түшүнүксүз. Анан келип анан кармап бердим. Кечине жумуштан келсем кол ооруп аткан экен, кечине кармап берсем, бир жарым сааттай кармадым окшойм. Шишиги жанып, анын оорусу мага өтүп кетти да. Менин колум бир аз ооруду, кыйналды. Анан ошо мен эртең менен оорубай калыптыр. Тигинин колу жакшы болуп калган. Анан ошентип ушул 2017 жылы ушинтип байкаганбыз. Буга чейин балким сиздин ата тегиңизде, уруктууларыңызда ушундай бир касиет болгонбу, же сизге бир кандайдыр бир аян болуп келдиби бул нерсе? Азыр элге чыкканыбызга бир 2 ай болду. Анан атабыз ошол айтып калды. 4-5 күн мурун мен өзүмдүн чоң атам, ошондо атамдын чоң атасы өзү чоң молдо болгон экен. Анда ошо колуна биоток болуп, тамыр кармап дем салчу экен. Анан ошол эжелерибиз айтып калды, такыр үйдө отурбайт эле, ар ким келип алып кетет эле, барып дем салып берет эле, Куранды арабчадан кыргызчага которот эле деп.
анан ошол чоң атабыздан бир өткөн бир касиет, анан дагы бул Аллах Тааланын бизге берип аткан бир касиети да. Багы негизи ушу жин чыгарууда ар кимдин ар кандай методдору болот экен да. Кээ бирлерге барсаң багы Куран аят менен окуп, кээ бирлери болсо багы камчылап, сабап, уруп адамдарды муунтуп, ар кандай жолдор менен ар түрлүү жин чыгарган адамдарды көрүп жүрөбүз да. Сиздики кандай бир метод менен чыгарасыз мындай? Же болбосо бир кандайдыр бир адамды көргөндө эле сезе аласызбы, же колуңуз менен эле тийип сезе аласызбы, да жин бар экенин кантип билесиз алгач? Жин чыгарып баштаганыбызга өзү бир 2 ай болду. Ошол бир өзгөчө баягы тамырын кармайт элем мен. Тамырын кармап, кара дуабы, көз тийгенби, ошолорун билет элек да. Анан ошо 2 ай мурун эле ошол бир дос балабыз келип калды. Атын айтпай эле коеюн. Анан тамырын кармасам эле, ушинтип столдо отурат эле, тамырын кармап эле дем салып атсам эле, эки көзү эки жакта карап калды да. Эки көзү прям эки жакта карап калды. Анан дем салсам уже кыйналып эле тияка бияка болуп эле, анан уже ошондой бир эмелерди кылды магачы. Колун бир түйөт, мени жаман карайт. Мен түшүнгөн жокмун. Анан айттым, сенде жин бар экен. Сен ошол Бакыятадагы Эркин Молдоке деген Молдоке орошого барып дем салдырып кой, ошол жин чыгарат деп ал кишиге жибере бергем. Анан өзүбүздүн ушу бул жакта Адеп Паша дин уюмунун өкүлү Батырбеков Айбек деген устазыбыз болот. Анан барып эле устазыбызга айттык, устаз ушундай дем салсак баягы жиндер уже билине баштады, тамыр кармасак эле көздөрү тескери айланып эле ушинтип атат десек, ал баягы эмесин айтып, пикирин айтты, чыгарып бериш керек. Баягы жин чыгарганга бир илим же башка бир нерсенин кереги жок, бул Кудай Таала тарабынан берилген бир касиет болот. Ошол касиеттен улам чыгат, ыклас бекем болуш керек деп. Анан тигил дос балабыз бир 3-4 күнөн кийин кайра келип калды. Кайра келип дем салсам, жини чыкпаптыр. Кайра тамырын кармап баштаганда эле кайра эле уже баштады. Анан өзүм ошол Куран аяттарды окуп эле тамырын катуураак кызып, баягы чык деп баягы жиндер менен уже контакт эме кылсак, уже жиндер биз менен сүйлөшүп баштады. Ошол сүйлөшүп баштады болуп атпайсызбы? Ошо эң алгач мындай кандай сезимдер болду? Сүйлөшүп атканда эмне жөнүндө сүйлөштүңүз? Кандай бир өзүңүзгө алгач бир коркунуч сезимдер жаралдыбы мындай? Жок, эмнегедир ошол учурда, биринчи ошо жинди чыгарып аткан учурда эч кандай бир коркуу сезим болгон жок. Анан ошо жинин ичиндеги жин айтты мага, сен мени чыгара албайсың, сени мага алың жетпейт деди. Анан дагы айтты, сен жалгызсың деди да. Анан мен айттым, мен жалгыз эмесмин дедим да. Менин жанымда дайыма Аллах турат дедим да. Менин жанымда Аллах бар. Менин оозумда Куран аят бар десем эле, тигил жин тигинин көзү менен мага айтып сүрөт тартып берип атты. Уже коркуп бүрүшүп эле бурчка туруп калды дейт да. Анан ал учурда ошол бизге мындай психологический мындай атакаларын кылып баштады да, сен жалгызсың, сен чыгара албайсың, колуңан келбейт деп. Анан биз баягы бир гана Аллага таянып эле, мен сени чыгарам, сен чыгышың керек бул жактан, мусулман болуп чыгышың керек деп шарттарды койдум. Ошо бир баладан ошо 18 жин чыгардык. Бир эле кишиден 18 жин чыгардык. Анан жакшы болуп кетти, Кудай буйрса. Анан чыгарып бүтүп бир жака барат элем. Чыгарып бүтүп эле машинага түшсөм, уже менде коркуу сезим пайда болуп калыптыр да. Баягы биринчи жолу жин чыгардым да. Ошо коркуу сезим бар да. Анан барып эле ошол базарда бир станка токтоп атып эле, станкада мени сүзүп токтодум да, бар жүрдүчү. Сүзүп анан өзүм эме кылып кеттим да. Көрсө коркуп калдым. Анан кайра эле ошо устазыбызга бардык. Устаз ушундай болду, баягы сиз айттыңыз эле, жинди чыгарып салдык. Мен бир аз коркуп калдым окшойм, бирок чыгарып атканда корккон эмесмин. Анан ошол күнү кечке бир аз коркуу менен жүрдүм. Анан бирок кечинде ошол куптан намазын окуп, куптандан кийин 2 рекет нафил намазын окуган Кудайга кайрылдым. Аллахым, мага ушундай касиет берген экенсиң, эми мени бир коркок кылба. Бир жиндер аламы бар. Бирок мен алардан коркок кылба. Мени эме кылба деп жакшы бир дуа кылдым эле. Эртең менен турсам ошол жүрөгүмдө коркунуч жок да. Багы жиндер дагы адамдардан бир канча эсе акылдуу, амалкөй болот эмеспи? Анан айтат, ошол жиндер адамдарга дагы өчөшүп калат дейт да. Сизге андай өчөшүп калгандар болдубу мындай? Жекпе жек чыгып? Бизге эми жаңы чыгарып баштадык. Антип өчөшкөндөр деле болгон жок. Анан айтып атпайбы, биздин бир таянганыбыз эле бир Кудайда.
Анан ошол учурда башка досторду да баягы айттым да, ушундай болуп атат, жин чыгарып баштадым десем, алар баягы чыгарбай эле койбойсуңбу, эртең сага сиз айткандай өчөшүп калат, анан бала чакаңа өчөшөт деп көп бир эмелерди айтышты да. Анан бирок мен Кудай Тааладан бир дуа тилек кылдым. Аллахым, мен алардан бир коркок кылба, үй бүлөмдү, жакындарымды, туугандарымды мени жин шайтандан корго депчи. Анан кийин ошо жиндерди чыгарып аткан кезде ошо жиндер мага эме кылды да, сен кимсиң депчи. Сени биз көрө албай жатабыз деди да. Сени биз көрө албай атабыз, сен кимсиң, сенин үнүң эле угулуп атат. Башка бир адамдарды көрүп атабыз дейт. Бир гана сени көрө албай атабыз дейт да. Анан биз Кудай Таалага дуа кылганбыз, айттык, мен дедим, жиндерди силерди көрө албайм, жиндер силер дагы мени көрө албай турган кылып Кудай Таала ошентип койду депчи. Албарстыгы боюнча да, кээ бир адамдарда багы жини жок, бирок албарстыгы дайыма басат, дайыма көрүнөт да. Бул адамдар кандай болуп калат? Буда жин барбы же жин сыртында айланып жүрөбү? Бул албарсты деле негизинен жалпы жондан жин болуп эсептелинет. Бирок ал көбүн эсе биз азыр ошо дем салып атабыз, ошол кара дуа болуп калган адамга дуалатып салган адамды ошол жин базат да. Албарсы деп коет бизде. Ошо албарсы болуп баягы кара болуп келип эле баягы адамды басып калат. Анан жанагы жинди чыгарууда ар кандай методдор бар деп жатпайдыбы? Кээ бирлери уруп, сабап, кээ бирлери багы кынтып, ушундай деңгээлге чейин барат да. Буга канчалык деңгээлде туура деп ойлойсуз? Негизи уруп, сабап чыгаруу бул бир аз туура эмесирээк? Ооба, албетте бул ойлойм да. уруп сабап чыгаруу бул негизи туура эмес. Анткени бул денени кыйнап коет да. Мисалы биз жин чыгарабыз, болгону ошол тамырын кармап чыгарабыз да. Тамырынан гана бул кандай айланат жиндер. Ошол себептен биз тамырын кармап эле тамырдан бир аз кызабыз. Ал эми жана уруп сабап чыгаруу бул денеге эле зыян алып келет. Анан негизинен жалпы жонунан антип уруп сабап чыгарылбайт шариятта. Куран аят менен рукия окулуп ошентип чыгарылат. Эң күчтүү жинди чыгарып көрдүңүз беле? Жана жиндер дагы булар көп узак жылдар жашайт эмеспи? Эң узак жашагандары канча жылдык жиндер менен сүйлөшүп көрдүңүз? Канча жаштагылар менен сүйлөшүп көрдүңүз? Биз ошол Кызыл Кыядан, ошо Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынан устаздарыбыз чакырдылар, ошол жака барып анан ошол жактан чыгардык. 850-950 жыл жашаган жиндер сүйлөштүк. Сен мени чыгара албайсың, мен 850 жыл жашагам, 950 жыл жашагам деп кадимкидей айтышты. Анан биз Кудай Таалага таянып эле, Куран аят менен эле дем салып чыгардык да. Азыр сиздин жанагы Instagram баракчаңыздан көрүп жүрөбүз. Багы азыр ар кандай ооруларды Куран аяттары менен шифа кылып дарылап коет атасыз да. Анан ошол эле да бир маселе. Азыр көп эле балдар аутизм, жанда акыл эс жагынан ар кандай, же кээ бирлери чоңойгонго чейин тили чыкпай калат, же кээ бирлер чоңоюп кетсе акыл эси кичинекей бойдон калат да. Буларга ушул жиндин тиешеси барбы? Кандай деп ойлойсузбу? Бул аутизм боюнча негизинен эле ата-эне бир аз мындай көбүрөөк күнөөлүү деп айтат элем. Себептен кезде жакындаган кезде экөө бири менен балалуу болоордун алдында жуунуп тазаланбастан, ошол учурда баягы гусулу жоктон, ошол учурда баягы дубасын айтпай төшөккө жаткандан улам көбүн эсе баягы ошолдой адамдардан бала төрөлүп атат да. Ал эми баягы таза жүргөн, 5 убак намаз окуган адамдардан аутизм балдар азыраак келип атат. Бизге ошо аутизм балдар келип дем салдырып атат. Анан кээ бирлер 60, 70, 80% бул процентке бөлүнөт экен. Ошо бирөөсүнө салдык, Кудай буйрса, сүйлөй албайт экен. Жыйынтыктар болот. Бирок жыйынтык болду, ушу 1 ай болду, мага чалышты. Кудай буйрса жакшы сүйлөп калды, уже кадимкидей аралашып баштады дейт. Анан баягы сүйүнүп калабыз. Негизи багы жин кирип кеткен адамдарды кантип байкасак болот? Мындай адамдар деле биле алабы? Ичинде жин бар экенин, эмнеси менен айырмаланып турат булар? Бизде ошол Кызыл Кыяда бир окуя болду. Ошол Кадамжай шаарынан да келишип анан Кадамжайга алып кетишти. Анан жолдо чогуу эле баратканбыз.
5 убак намазын өзү ошол 9-классынан баштап окуган экен. Чогуу кетип баратабыз. Машинадан ушундай каты айдады. Анан бир повороттордон катуураак айдап өттү да. Анан бир встречный бир машина чыкты. Аны менен сүзшөйүн деп анан кирип кеттик да бул жаккачы. Анан акырындараак айдабайсызбы десем мен бул жолду жаттап алгам деп эле мени бир карап коюп эле айдап кетип баратат. Каты айдап баратат. Жайыраак десем болбойт. Анан ошо менен үйүнө бардык. Үйүндөгүлөргө дем салдык. Үйүндөгүлөр дубалам калган экен. Анан бир аз жарым сааттай дем салган. Өзүнө дем салсак, көрсө жана айдап келаткан балада өзү жин бар экен да. 30 жин кирип кетип баргачы. Түндө саат 1-де баштаганбыз. Эртең менен саат 6-да чыгарып бүттүк да 30 жининчи. Көрсө жиндер сүйүп калыптыр. Тиги баланы сүйүп калыптыр. Өзгөчө ошол 30 жашта 40 жаштагы жиндер экен. Булар кандай учурда бир кишиге 30 жин деген кандай кайсы жерлерине жайгашып алат деген суроуда? Бул ошол адамдын ичине кирип кетет экен. Биздин билгенибиз кээ бирлерге багыл дептер ручка берип коебуз да. Сен тартчы, бизге айтсаң айтып түшүндүрүп бере албайт, анан тартышат да сүрөткөчү. Анан бир комната болот экен. Ошо комнатанын ичинде деп айтып атты да, биз комнатанын ичинде 5-6 бир бүрүшүп турат, анан 3-4 ар жакта ойноп атат депчи. Анан ошол адамдын ичинде булар дагы мындай балалап да келишет экен да. Бул жиндер дагы ошол аял эркек болуп бөлүнөт, мусулман эмес болуп бөлүнөт. Анан адам ичине киргенден кийин аял жин эркек жин кирген болсо үйлөнүп ичинен тууп сала берет да, балалуу боло берет. Адамдын ички жан дүйнөсүн бир үй кылып алат. Адамдын ички жан дүйнөсүн бир үй кылып алат экен да. Анан ошол жерде жашап, анан ошол жерден кээ бирлерди кыйнайт экен. Көбүнчө жин кимдерде көбүрөөк болот багы? Эркектердеби же аялдардабы? Же кимисине жеңилирээк кирет мындай? Кандай адамга жин бат кирет? Өзгөчө азыркы учурда аял кишиге көп кирип атат. Себеп деген кезде чачтарын кой берип, тырмактарын өстүрүп жүрөт экен да. Буга бир мисал, биз ошол Ош шаарында бир эжеси менен сиңдиси келип калды. Ошо сиңдиси менен сиңдисине жин кирип кеткен экен. Анан эжеси хиджаб кийген экен да. Анан эжесинен отурбай сүйлөшүп калдык. Сиз кантип хиджаб кийип калдыңыз? Бул сиңдиңиз кийбейт экен десек айтат да. Мен дейт хиджаб кийбешмин эле дейт. Бул сиңдим менен 3 жыл болду. Ошо бай жин оорусу менен ооруп калган экен. Бишкек алып баратабыз, Ошко алып барабыз дейт, тияк алып барабыз, бияк алып барабыз. Анан ошол учурда бир жиндер сүйлөшү дейт да. Тетигил эжесине кирбейлүү деп сүйлөшүп атат дейт жиндерчи. Мен угуп турам дейт. Анан неге деп бирөөсү сураса айтты дейт. Тырмактары биздикине окшош экен дейт да. Тырмактарым ал учурда кызыл кылып боёп алганмын дейт да. Тырмактарын карасаң биздикине окшош экен дейт. Анан чачын карасаң дейт, чачын кой берип жүрөт экен. Чачы дагы биздикине окшош экен. Кел ошого киребиз деп айтты дейт да. Анан ошол себептен күзгүгө көп отуруп, көп карануу дагы негизи жакшы эмес. Аял киши өзгөчө баягы күзгүгө туруп эле өздөрүн боёнуп, анан өздөрүнө суктанып ошентип жаткан учурда анан жин кирип кетет экен да. Руханий абалына да карайт. Руханий абалына да карайт. Анан бир мындай нерсе бар экен. Жиндердин эң сулуусу болот экен. Анан жиндердин эң түрүсү болот экен да. Ал эми ошондой эле жашоодо адамдар да ошондой экен да. Адамдарда дагы сулуу адам болот экен, сулуу адам болот. Жана ошондой эле мындай түрү суук адамдар болот да. Мисалы кээ бирлер жанагы арак иче бергенден улам өздөрү түрү бузулуп, жиркениш болуп калат го. Анан ушуну салыштырат экен да. Эң түрү суук адам менен эң сулуу жинди алып келе турган болсо, бул биздин эң начар адамыбыз сулуу жиндин жанында аябай чырайлуу көрүнөт экен да. Адам ушунчалык да Кудай таала мындай чырайлуу кылып жараткан экен. Анан ошол себептен айтпайм, жиндердин эң сулуусу биздин эң начардан дагы төмөн болуп аткан болсо, көбүн эсе азыркы учурда эмне кылып атат? Бизге азыр ошол 15 жаштагы, 16 жаштагы кыздар келишип атат. Азыркы учурда 3 күн болду, 3 кыздан жин чыгарып атабыз. Жаш кыздар, алар ошол күзгө көбүрөөк каранышып, тырмактарын боёп, чачтарын кой берип жүргөндөн улам кээ бир жин айтып, биз сүйүп калдык деди да. Анан ошол сүйүп
калуу коркунучу дагы бар. Ошол себептен Куранда баягы хиджабты парз кылганы бекеринен эмес да. Ошон үчүн баягы аял киши баягы дайыма бир катынып жүрүш керек, хиджаб кийип жүрүш керек, башына жоолук салынып жүрүш керек, узун кийип жүрүш керек. Өзүнүн сулуулугун бул эркектерге эле эмес, ошол эле учурда бизге көрүнбөгөн жин ааламы бар да. Ошол жин ааламы дагы эмне кылат экен? Ал дагы көрүп сүйүп калуу коркунучу бар экен. Ошол себептен баягы аял кишилер дайыма хиджаб кийип өзүнүн сулуулугун башкага көргөзбөй алып жүрсө, ага баягы жин кирүү коркунучу дагы алысыраак болот. Эми айтып атасыз жана жин чыгарып атасыз да, ошо жин чыгарылган адам кийин кандай абалда жүрүш керек? Ага кайра эле кирип кетпейби? Негизи. Же ошондой учурлар болду беле? Бир чыгаргандан кийин кайра эле келип жайгашып алган учурлары дегендей. Ооба, андай учурлар көп болуп атат. Себеби биз жин чыгарып анан айтып атабыз да, биз буга чейин башка моллорго барган жоксуңарбы десек, ооба барганбыз, 2 жыл мурун чыгарып келгенбиз, кайра кирип кетти дейт да. Бул жин кирип кайра чыккан адам такыбачылыкты бекемирээк кармаш керек да. 5 убак намазын калтырбаш керек. Бош жүргөн учурда дайыма баягы зикри менен жүрүш керек. Кудай тааланы оозунан чүрбөш керек, даарат менен жүрүш керек дайыма. Анан ошентип таза жүргөн болсо, оозунда зикир менен жүргөн болсо, кайра жин кире албайт. Анан кээ бирлери бар, багы жинди кармап алып, жиндин чачын жууп алгандар, кыркып алгандар. Анан кайрадан ошол жиндер дагы багы адамдарга кызмат кылдыртып иштегендер дагы бар да. Негизи ага кандай карайсыз? Бизде ошол көбөйүп кеттир. Мурун түштүк тарапта көптөчү элек, азыр учурда таласы да көбөйүп кеттир. Анча баягы молломун деп жүргөндөр молло мейле бакшы болуп чыгып атат да. Себеби биз жиндерден сурап калып атабыз да, баягы ким киргизди сени десек, ошол учурда айтып коюп атат да. Баланча киргизди депчи. Сиз аскер кылып алган, аскер кылып алган, ал бул шариятта туура эмес нерсе, тыйылган нерсе. Ал бул нерсе баягы жиндер менен иштешүү негизинен болбойт. Бирок ошентип иштешкендер эми бул дүйнөлүк кызыкчылык үчүн байланып калгандар да. Себеби бирөө айтты, ошол бир кой берген экен, бир тууган инисине киргиздирип салыптыр да, элегишипчи. Бир койго эле ошентип баягы жиндер киргизе берет экен. Анан жин дагы негизинен баягы келип эле ушуга кирип кетейинчи дебейт да. Көбүн эсе азыр 70-80% биздин өзүбүздүн практикада заказ менен кирип атат да. Сыйкырлап салып элечи. Сиз айткандай жана чачын кармап кыркып алгандар, ошо өздөрүнө кызмат кылдырып алгандар барып киресиң дейт, заказ берет, ал келип кирип антигини кыйнайт да. Азыр сиз айтып атасыз сыйкыр. Сыйкыр менен бул кара дуанын айырмасы кандай? Анан сыйкырланган адам өзгөчөлүгү кандай болуп калат? Эми жин киргени башка, бул сыйкырланган башка болуп калат да, туурабы? Негизи бул жин дагы жөн эле кирбейт. Жин ошол сыйкырланып кирет да. Бир нерсеге байлайт. Кээ бири ошол кагазга жазып туруп үйүнө катып кетет экен, ийнеге эме кылып барып төшөгүнө, паласына бир кыстырып кетет экен. Бул ошол сиз айткандай жин дагы сыйкырланып кирет. Бул заказ менен болот экен, мындай кымбатыраак жин киргизе турган болсо, ошентип бир койго биз укканда ошол да, бир койго бир 10 000 сом, 20 000 сом берсе, жин киргизип беришет экен. Ошол бакшылар, көз ачыктар. Ал эми сиз айтып аткан жеңил түрлөрү бар экен. Ал жеңил түрлөрү, мисалы, аялы менен күйөөсү жашап атса, ошо бир бакшыга барып калса, аял айтат экен да, мен сен тиги күйөөңдү башка бир кызды каратпай турган кылып сыйкырлап берейинби дейт экен да. Анан кээ бирлер макул деп анан кийин ошол учурда дуалатып сыйкырлатат экен. Тигил эркек эмне башка аялды карабайт, тигин аялдын көзүн карап калып эле чыкпай эле, анан бирок ал үй бүлөсүндө уже береке кетет, урушуп ажырашкандар көп. Үй бүлө тууралуу айтып өттүңүз. Өзүңүздүн сөзүңүздө 2024-жылы 63 000 жаштар баш кошсо, ошол эле жылы кайра эле 23 000 ажырашты деп атасыз да. Эмне себеп болуп атат? Бул балким адам баласына болгон бул жиндердин, сыйкырлардын бир карама каршысыбы, же мындай бир согуш жарыялап атабы? Бул кандай түшүнсөк болот да бул нерсени? Быйыл ошол Ошко, Баткенге барып да жүрөбүз. Анан ошол жактан көрүп атабыз да, ошол жактан бир жыйынтык чыгардык да. Себептен келсе 2 жаштын көпчүлүгү дуаланып калышат, бири-бирин алыста жүрө сагынышат, кайра жанына келсе эле жиркеничтүү бир абалдар болуп эле бири-бирин көргүзү келбей урушушат. Анан буга бир себеп көбүн эсе бизде көрө албастык, ич тарлык. Бул да бир себеп болот экен, ич тарлык, көрө албастык. Экинчиси
бир кыз менен бир бала баягы кыз жигит болуп сүйлөшүп, анан учурда баягы кызды бала таштап кеткен болсо, кыз жигитти дубалатып салып атат. Ал эми баягы жигитти кыз таштаса дагы жигити барып дубалатып салып атат да. Себептен кезде баягы сүйлөшүп келген кезде азыркы учурда бизге 41 жаштагы, 39 жаштагы байкелер келип атат. Жана дем салдырайын дедим эле, үйлөнө албай атам, деги бир кыз жакпайт депчи. Анан баягы дем салып тамырын кармап көрсөң эле баягы кара доо болуп чыгып атат да. Анан биз ошол себептен ушул баягы жыйынтыкка келдик. Азыркы учурда баягы ажырашуулардын көпчүлүгү ошол баягы кара дуа, сыйкырдан болуп атат депчи. Ошол кара дуа, сыйкырды мындай адам өзү анализ жүргүзүп сезсе болот, кандай учурлар, кандай абалда болот, эмнелер болот, мисалы үчүн сыйкырланып калса же кара дуа окулуп калган адамда кандай бир өзгөчөлүктөр болуп калат? Кара дуа болуп калган адамда эң биринчи белгилер ошол түшү бузулат. Түшүнө ошол өлгөн адамдар кире берет. Же болбосо өлгүсү келе берет. Коркунучтуу абалдар болот. Мышык көрөт, ит көрөт, коркот. Бул биринчи белгиси, баягы түштөрү бузулат. Экинчи белгиси жумушка болгон каалоосу жоголот. Баары эле жаткызы келе берет. Эч нерсе иш кылгысы келбейт. Бул экинчи белгиси. Үчүнчү белгиси жашоого тоюп калгандай мамиле кылышат. Ошо болду, үмүтсүздүккө түшүп калышат да. Жинден, сыйкырдан, кара дуадан кандай жолдор менен сактаныш керек? Мунун бир эле жолу бар, бул Кудай Таала менен мамилени жакшы кылыш керек. Кудай Таала менен дос болгон болсоң, Кудай Тааланын айтканын кылган болсоң, тыйган нерседен тыйылган болсоң, Кудайдын досу болгон болсоң, сага көз дагы тийбейт, сага кара дуа дагы тийбейт, ошол эле жин дагы кире албайт, сага эч бир нерсе боло албайт. Мунун бир эле жолу такыбачылык. Баягы дайыма 5 убак намазын окуп, орозосун кармап, зекетин берип, ажылыгына барып, кошунасына жакшы мамиле кылып, баардык адамдарга тегиз бир жакшы мамиле кылган болсо, бул Кудай Тааланын ыраазычылыгына жеткен адамга көз дагы, кара дуа дагы тийбейт. Азыркы учурда бизге келип аткандын бир 100 киши келген болсо, ошонун бир 5оосу же болбосо 6оосу гана таза чыгып атат да. Анан сурап келсең, ошол намазы бар, орозосу бар, дайыма зикири бар, колунда тесмеси жүрөт. Кыргызстан боюнча эң көп баягы ушундай учурлар катталган жерлер кайсыл жерлер деп ойлойсуз? Биз ошол Баткенге барганда көрдүк да. Кызыл Кыя шаарына барган кезде ошол бири-бирин дуалаткандар өтө көп экен. Анан ошонун эле жанында сыйкырлап эле жин киргизип салышат экен да, буларча. Өзгөчө ошол биздин баягы практикада өзү ошол Ошто, Баткенде, Жалал Абадта, ошо Таласта болдук. Көбүнесе ошол бир Баткенден бир учурда ошол 8 баладан жин чыгарып аттык да. Бир учурда ошол рукуяны окуп, ошол учурда баягы тамырын кармасак жиндер чыгып атты. Көбүнесе ошо мурун эле баягы түштүк тарапта көп болот эч эле, бирок Таласта деле аз эмес экен да. Бизге дагы бир суроо келген экен. Жана жогоруда айтып кеттиңиз, толугураак айтып берсеңиз дейт. Баягы жин кимге, анан канткенде кирет дейт. Анан кандай адамга жана кандай шартта кирет дейт. Сыйкырдан тышкары ушул тууралуу да кичине кененирээк айтып берсеңиз. Негизинен биз жин чыгарып аткан кезде сурайбыз да, сен эмнеге кирдиң депчи, эмнеге кирдиң деп сураган кезде ошо бир жаш бала айтты, сөөгө ошо бейшептеп салган экен, сөөгө зара кылган экен, ошодон улам эрегишип кирип кетиптир. Бул биринчиси. Экинчиси уяттуу нерсени көргөн экен да. Бир жаш баладан дем чыгарып жинин чыгарып атсам, ал айтты, апам чыксын деди. Апасы чыкканда эле мага өзү ушу ичиндеги жин кыйкырып баштады, уят сөздөр менен эле. Анан неге кирдиң эле десем, ошол уят нерселерди көргөндөн киргем деди да. Бул экинчи себеп. Үчүнчү себеби сыйкыр. Бирөө эрегишип калган болсо, барып эле ушуга баягы жин киргизип берчи деп эле өзүнүн заказын берет экен. Анан сыйкырлап барып киргизип салат да. Жинди өз алдынча чыгарса болот, Багы табыпка барбай эле, молдого барбай эле, эгерде өзүндө жин болсо, ошону өзүнүн баягы Куран аяттарды окуп, өзүнүн аракети менен ошо жинди чыгара алабы адам өзүнөн? Биз андайды учураткан жокпуз. Өзүнөн өзү баягы чыгышы бир аз кыйыныраак окшойт. Себептен кезде аны толук ээлеп алат да, кирип кеткенден кийинчи. Наоборот, баягы молдого келбейт.
бизден качышат. Азыркы учурда бизде таласта деле көп. Үйүмө келип дем салып берчи, барбай атат дейт да. Видеолоруңуздан көрүп жатабыз, муун оорусу, онкологический оорулар болуп атат. Да кандай ооруларга шифа болуп жатат? Азыр ошо психик больницалардан да келишип атат. Кээ бирлери жакшы болуп атат, кээ бирлерин азыркы учурда дем салып атабыз. Анан Кудай буюрса жыйынтыктар бар, ошол тынчып калды, жакшы болуп калды, лишний баспай калды, лишний чуркабай калды деген жыйынтыктар болуп атат. Биз дем салып аткан ошол тамырын кармап дем салабыз да. Негизи баягы адамдын каны жакшы айланган болсо адам оорубайт да. Адамдын каны суюк болгон болсо, ошол эле учурда баягы спортсмен адамдарга жеңире албайт. Көз дагы тииши кыйыныраак да, себептен эс анын каны каты айланат. Бул көз, кара дуа, жин ошол канга тиет да. Анан мисалы көзүгүп калган адам деле ошол бизде бир учурлар болду, ошол бир эжекебиз ошо отура албай калган экен столго. Анан ал ошол шаарга барып бир көргөзүп келишим керек деп бир жыйынтык чыгарып бул жактан анализ чыкпаптыр. Анан бизге келип бизге дем салдырып кетейин деп дем салдырды. Биринчи күнү дем салып бердик. Анан эле түштөн кийин эле бизге СМС жазыптыр да. Сиз эмне кылдыңыз эле? Мен азыр 3 саат болду отурам, дагы деле отура албай ооруйт элем депчи. Анан биз айттык, биз эч нерсе кылган жокпуз. Болгону биз баягы Куран аят менен гана сизге дем салдык. Тамырыңызды кармап дем салдык. Десек жакшы болуп калды. Анан 3 күн келип дем салдырды. Анан кадимкидей жакшы болуп отуруп туруп, кээ биркилер ошо отуруп тура албай калат экен, баягы тарамыштар эме болуп калат окшойт. Бири-бирине кийлишип калабы, кан жакшы айланбай калабы. Анан биз дем салган учурда ошондой учурлар болуп атат. Бүгүн эле бир случай болду. Бүгүн 3-чү күн эле айтат, ошо тиземен бүгө албай атат элем, отура албай атат элем. Анан сиздин демиңизден кийин жакшы болуп калды, отуруп турду деп өзү мындай көргөзүп атты да. Анан негизи ошол бардык ооруга биз Куран аят менен гана дем салабыз. Бул Курандын кудурети да. Көз тийгенде бул ар бир эле адамдын көзү тие бербейт да негизи. Бул көз тийүү деген бул кандай? Бул сыйкырбы же көз тийүү деген бул эмне да негизи? Кандай адамдардын көзү тиет? Анан айтат, көз тийип сөөгүнө өтүп кетиптир дегендер болот. Көз тийип балдар чарчап калгандар да болот да. Бунун кандай сыры бар? Көз тийүүдө ошо пайгамбарыбыз айтканда, баягы Хасан менен Хусейн небересин катканда, азыр бир көздүү бир кемпир келатат. Балдарды каткыла, эгер көзү тие турган болсо, неберелерим өлүп калат депчи. Кыргызда деле сөз бар го, көз төөнү казанга, адамды кабырга киргизет деп коет да. Чындап эле баягы көз тийүү бул шариатта дагы бар. Көз тийген кезде жаныбарларга көз тийсе, күлүктөргө көз тийсе алар ошол учурда өлүп калат да. Өтө коркунучтуу. Өзгөчө ат жаныбарлар бар, сулуу болгондон көз тийген учурда өлүп калуу коркунучтары бар. Ошол эле азыркы учурда жанагы арашан койлор болсун, кымбатыраак койлор болсун, ошолор дагы баягы көз тийип калып атат да. Бизде да ошо случайлар болуп атат. 5-10 миң долларга кымбатыраак арашандарын алышып алат. Анан бирөөгө барып калсак, ошо малым кыйналып атат дейт. Анан барсак ошол жанагы астында төшөк, башында жаздык койдунчу. Көрсөм эмне кой десем, бул 10 миң долларлык кой дейт да. Кымбат кой дейт. Анан малга эле дем салып көргөн эмес. Анан кийин кызык болду. Анан баягы алдыңкы чыганагына мынтип тамырын кармап турсак, анан ошо кыймылдап баштабадыбы? 5 мүнөт ооругандан кийин уже кыймылдап, уже тээ биздичи ошентип баштады да. Анан барып анан чөп жеп баштады, анан суу ичип баштады. Бирок ошо малга биринчи жолу дем салдык. Анан бирок кыйналдым аябайчы. Оорудум, үйгө барып кузуп, ошол күндө орозо элем. Өзүм ошол оозачарга жакын кузу бердим. Кыйналдым. Анан эртеси күнү чалып сурасам, ошол жакшы кою жакшы болуп калыптыр да. Бул ошол койго дагы көз тиет да. Малдарга да көз тиет. Ал эми ошол адамдарга көз тийип сөөгө өтүп кетиптир деген нерсе, ал учурда дем салдырбай калса, чындап эле өтүп кеткен учурлар көп болуп атат. Себептен кезде баягы бизде бирөө келип ыйлап келип айтып берди. Жакында бир той бердик эле. 70-теги бир апам бар эле, жакшы бир кыймылдап, жакшы бийлеп, кызмат кылып ошентип жүрдү эле. Ошодон кийин эле бир 5-6 күндөн кийин өтүп кетти дейт да. Эч кандай оорубай элечи. Көрсө ошол учурда көз тийип калган экен да, ал апабызгачы. Таласта эле болгон окуя. Элдин көзү чындап тиет. Ошол учурда баягы кыйналып, жүрөгү айланып баштаган учурда сөзсүз түрдө ошол айылындагы молдолорго барып дем салдырып
коюубуз абзел да. Көз тийби деп калдыңыз. Багы көп кичинекей балдардын үйүнө көп киши келип калса коргойт да, көз тийип кетпесин деп, жанагы мынтип көөдөн чекесине сүйкөп коет. Ошондой жолдор менен коргонсолоо негизи эле кичинекей баланын көз тийип кетүүсүнөн багы көпчүлүктөн кантип коргош керек, же бир гана бекитип көрсөтпөш керекпи? Жок, эми антип баягы баланы катып көргөзбөй антсең деле болбойт да. Мен кээ көрүндүгүн берем, биз көрүшүбүз керек дейт. Ошол учурда Аят ал-Курси, Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн 7 жолдан, Ихлас, Фалак, Насты 3 жолдан окуп дем салып кое турган болсо, бул көз деле тийбейт. Болгону биз өзүбүз коргобойбуз, Куран аят менен балабызды коргобойбуз. Анан кийин эл келип кеткенден кийин эле кузуп, баш ооруп, температурасы көтөрүлүп ошентип кетет да. Анан өзүңүздүн айткан немеңизде да бар, багы кээ бир адамдардын багы орто чакан бизнес кылып атканда иши жүрүшпөй, же болбосо кандайдыр бир ишканасында иш жүрүшпөй жатканы, өзүнүн жеке иши жүрүшпөй жатканы, мунун баардыгы да сиз сыйкырларга байланып калышы мүмкүн, кара дубаларга байланып калышы мүмкүн дейсиз. Бул канчалык деңгээлде багы иш жүрүшпөгөнү эми ушул нерсеге байланышы барбы? Албетте бар, булардыкычы. Себептен кезде биздин баягы практикабызда болуп атат, базарда месталар бар. Соодасы болбойт да. Соодасы болбойт. Анан бизди бир чакырды. Анан биз ошол баягы дубаланган үйгө, дубаланган местага киргенде кулагыбыз тунуп, жүрөгүбүз айланып кузу беребиз да. Анан местасынан кирсек эле кулагыбыз тунду, жүрөгүбүз айланды. Ошо менен эшикке чыгып эле ушу дубаланып калып туруп бул жериңиз дедик. Анан ошол учурда Бакыятта да бизде медресебиз бар эле. Ошо медреседен балдарды чакырып толук Куран окутуп, хатым кылдырдык ал жерге. Хатым кылдырдык. Анан бир жумадан кийин ошол базардан өтүп баратып, кирип коеюнчу деп кирсем, эл көп экен да. Эл көп экен. Сатуучу мени байкаган жок, мен отурдум баягы. Дубасы жанганбы, жанган эмеспи деп отурдум. Анан отурсам, жок, жанып кетиптир да. Анан ошо менен кетип калдык. Анан бир 10-15 күндөн кийин телефон чалып, кандай ишиңиз жакшыбы десек, иш жакшы, аябай жакшы болуп атат, Кудайга шүгүр, рахмат деп ыраачын айткандар бар. Анан айтсаңыз, жанагы кээ бирлер бар, багы үйүбүз мындай бир үйдө кара кишилер жүрө берет, анан көзсүзгө көрүнүп кетет, же болбосо бир үйүбүз сыйкырланып калды деген адамдарды да угуп жүрөбүз да. Анан ушундай учурлар болду эле, үйлөргө барып, үйлөрдү тазалоо боюнча. Ооба, болуп турат. Себептен баягы үйдү дубалап салышат экен да. Ошо бакчылар, сыйкырчылар үйдү дубалап салат экен. Ошол учурда баягы мүрзөнүн топурагына, же болбосо канга, кээ бирлери ийнеге, кээ бирлери сүрөткө сыйкырлап эле ошо тамын апарып салышат экен. Анан биз үйүнө барган кезде айтпадыкпы, баягы үйүнө кирген кезде биз билебиз да, кара дуба барбы, кара дуба жокпу. Кара дуба болгон болсо биздин кулактарыбыз тунуп, жүрөгүбүз айланат да ал жерденчи. Анан анын бир эле жолу бар, ошол Куран аят менен хатым кылып, ошол жака медрестеги балдарды чакырып, же болбосо айылдын имамын чакырып, ошол үйгө Куран окутуп койгон болсо үй тазаланып калат. Ал эми үйдө кара дуба сыйкырланып калса, кандай абалда болуп калат ал үй? Береке кирбей калабы, же чыр-чатак көп болобу? Үйгө киргенде эле кээ бирлер айтат, биз сыртта жакшы жүрөбүз дейт. Үйгө келсек эле уйкубуз келип эле, жаткыбыз келип шалдырай беребиз дейт. Биринчи себептери, экинчи себептери үйдө уруш чатак көп болуп баштайт. Анан көбүнесе айтат экен, баягы эшиктин баягы туткалары дагы сынып кетет депчи. Биз баягы көрүп атабыз практикада, дубаланган үйлөргө барсаң, кээ бирлеринин чындап эле баягы эшиктин ручкалары сынып кетет экен да. Анан ошол желе дагы каптап кетет экен. Ошо дубаланган үйлөргө барсак, бир жума эле болду эле мен тазаладым эле деп, баягы биз тазалап Куран окуп берип атканда бурчтарын карасаң желе туруп калат да. Анан ошо дубаланган үйдө ошо желе көп болуп калат да. Багы сиз дагы бул нерсени багы убактыңызды бөлүп, канча деген убакытты кетирип атасыз, канчадан адамдарды көрүп атасыз. Анан багы айланып келип эле кызык болот экен да, баасына. Балким сизден ошол жинди чыгарып берген акыңыз барбы, өзүңүздүн багы ченелүү баалары барбы? Баалары болгондо биз ушу 7-8 жыл дем салдык, эч кимден акча алган эмеспиз. Ал эми бул жакты ачканда ошо мурунку некисинин ордун алдык, арендага алдык жерди. Анан баягы арендасын жапсын, ошол жерде бир 2 бала иштейт, ошол 2 баланын айлыгы чыксын деген нерсе деле биз минимальный бир 500 сомду койдук. Анан буга дагы ал жетпегендер бар. Бизде азыр көпчүлүк учурда мисалы бир күндө бир 15 адам, 20 адам дем салдырса, алардын
жартысы дебейбиз, эми бир 3/1 бекер дем салдырат. Биз айтабыз багы шартыңыз барбы, шартыңыз жокпу? Шартыңыз жок болсо биз акча албайбыз деле. Биз бекер эле дем салабыз. Биздин максатыбыз акча табып байуу эмес да. Биздин максатыбыз көңүлүнөн берет, Кээ бирлер көңүлүнөн беришет, кээ бирлер ошол ачык эле айтат, акчабыз жок болуп атат дейт. Биз мындай акчага карабайбыз. Эгер ооруп, кыйналып аткан болсо биз бекер эле дем салабыз. Анан айтып коет, жинди канча сомго чыгарасың деп. Биз жинден акча албайбыз. Адам Кудай сактасын, бул Кудай Таала тарабынан берилген бир касиет. Ушул кезге чейин канча жин чыгардык, ушу бирөөсүнө да баа койгон жокпуз. Өздөрүнүн көңүлүнөн 500 сом береби, 1000 сом береби, кээ бирлер бербейт деле, алардан албайбыз деле, мисалы. Анан өзүбүздүн сиз айткандай кафелерибиз бар. Азыр ошо Жалал Абадта, Таласта ошол жактан түшкөн акчаларыбыз деле өзүгө жетет негизинен. Анан биз бизнес үчүн, акча табуу үчүн ал нерсени кылган жокпуз. Нурсултан мырза, негизи буга чейин билебиз сизди багы эмелек жасап, ошондой эле тамак аштарды сатып, бизнес жаатында көп жылдар иштеп жүрдүңүз да. Анан кантип эле ушинтип жүрүп эле багы көп эле адамдар таң калат болуш керек, биз эле эмес. Багы бизнес кылып жүрүп эле анан кантип ушундай багы дем салып кетти, кантип ушинтип жин чыгарып кетти деген багы суроолор кызык болот экен да. Негизи эле бизге да кызык болуп жатат да. Ооба, бул суроону ошол Инстаграмда канча-мынча биздин подписчиктерибиз дагы суроо беришиптир. Баягы сен немерек жазачың эле, кантип эле ушинтип жин чыгарып кеттиң, сенин баягы кылбаган ишиң калбады дегендер бар. Баягы жигитке 70 ыраазылык кылат дейт эмеспи? Анан биз 8 жылдан бери бунун үстү катып жүргөнбүз. Катып жүргөнбүз дегенде баягы элге чыккан эмеспиз. Себептен кезде биз ошол 2021 жылы бирөөгө дем салып, бир апага дем салып, колу буту, муундарым ооруйт, бутум ооруйт, башым ооруйт деди эле. Дем салып берип анан ошо менен үйгө барып эле жатып калдым. 14 күн аябай кыйналдым да. 14 күн кыйналдым, ошол даже ошондой ой келди, ошо өлүп каламбы деген ой келди. Температурам көтөрүлүп, муундарым ооруйт, баардыгы ооруйт. Анан ошо мен 1 жыл дем салган жокмун ортодочу. 2021ден 22ге чейин дем салган жокмун. Анан ага чейин ошол дем салганда 1-2 адамга дем салганда эле чарчап калат элем да. Үйгө келип куптан окуй албайт элем. Бирөөгө 2 адамга эле дем салсам үйгө барат элем, уктайт элем, анан келинчегиме айтат элем, саат 11-12 менен ойготуп кой, мен куптан окуйм деп. Анан ошентип жүргөнмүн да 2021ге чейин. Анан 2021 жана антип катуу оорудум. Анан 1 жыл дем салган жокмун, кыйналат экенмин деп. Анан болбой эле досторубуздун балдары келет, туугандардын балдары келет, анан дем салып коем. Анан уже байкап баштадым да. Кайра дем салган сайын мындай алсырабай кайра мындай энергиялуу болуп, күч кубаттуу болуп баштадым да. Анан негизинен жалпы дем салган бул оор эле иш да негизичи. Себептен кезде ар бир адамдын жүгү бар, өтө эле оор. Анан бул нерседен биз качып жүргөнбүз. Ошол себептен мен мебель жасап жүрдүк, ооба. Мебельный магазинибиз бар эле, мебельный цехибиз бар эле. Ошол эле учурда жумшак эмеректерди, корпусной эмеректердин баарын жасап жүрдүк. Бирок ошол учурда эле дем салып жүрчүбүз негизи. Ал учурда элге чыкпачык болгону өзүбүздүн баягы узкий кругта салып жүрөт элек. Эмне себеп болду да? Эми багы өзүңүздүн алдыңызда бизнесиңиз бар эле, баардыгы жетиштүү. Балким өзүңүз чакан бизнес деле кылып жүрө берсеңиз болмок. Буга эмне себеп болду сиздин ушинтип багы элге кызмат кылышпы же кандай бул? Биринчи себептери элден эл угу берип, биз айтпа десек деле болбой айтып берип, ошол бир күндө 10-15 адамга дем салып калдык. Өзүбүз азыркы учурда деле ошол баягы KFC Талас деген тест атымдарды иштетебиз. Анан кафеге чакырып дем салып аттык да, айла жокчу. Мен келип калдым эле, Караколдон келип калдым. Бул жагы тиги Кайнардан келдим эле, дем салып берип коюңуз, уктум деп эле ошентише берди да. Анан жарым жыл, 1 жылга жакын ошентип дем салып жүрдүм. Машинеден дем салам, үйгө чакырам, үйдөн дем салам, кафеден дем салам. Анан устаздарыбыз дагы себеп болду. Устаздарыбыз айтты, чыгыш керек, элге кызмат кылыш керек. Анан ошол себеп болду окшойт. Эл көбөйүп кетти. Бүгүнкү күндө Талас шаарында Атай Огонбаев 130 дарегинде ошол жерден кабыл алып жатасыз элдер. Ооба. Урматтуу Талас облусунун тургундары, урматтуу жалпы Кыргызстандык көрүүчүлөр, бүгүн бизде Талас подкаст программасында жинолог десек болот, дем салуучу Майрамбек уулу Нурсултан мырза болду. Эгерде Майрамбек уулу Нурсултан мырзаны издеп дагы ушул жин чыгартам, дем салдыртам дегендер болсо, Талас шаарында Атай Огонбаев
Атабаев 130 легинден таап аласыздар жана ошондой эле алдында телефон номери бар болот. Түз байланышып, өзүнө жеке байланышка чыга аласыздар. Ал эми сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Алтындай убактыңызды бөлүп, биздин студияга келип, ушундай жакшы маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Сизге да бекем ден соолук каалайбыз. Элдин керегине жарап, Аллах Тааланын кызматын кылып, ден соолукту болуңуз деп сизге бир жакшы кабыл тилектерди айтабыз. Чоң рахмат. Рахмат. Саламатта болуңуздар.